Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге үй шартында кантип брелокторду даярдоонун жолдорун көрсөтөм. Бул брелокторду жасаш үчүн албетте сиздерде бош убакыт керек сиздер үчүн. Же жумуштан сырткары кантип эмне менен алек болуш керек. Бул айрыкча кол өнөрчүлөргө аябай бир жагымдуу идея десем жаңылышпайм. Мен сиздерге азыр ушул рубльдан кандай эмне чыгаарыны мен сиздерге иш үстүндө көрсөтүп берем. Бул тыйын эки бөлүктөн турат. Бул ичи башка металл, сырты башка металл болгондуктан биз ичини өзүнүн сыртынан бөлүп алабыз. Бөлүп алгандан кийин биз буга букваны же жүрөкчөнүн сүрөтүнү тартканда ошонун ашыкчаларын кыркып салабыз. Кыркып салганга бизге жардамга биздин кадимки өгөөлөрүбүз же момундай наждактарыбыз бизге аябай чоң жардам берет. Бизде андан кийинки процесс же ажыратып алганга чейинки буну биз наждактан өткөрүп алсак болот. Наждактан өткөрүш үчүн биз буну колдо жана аябай бир сабырдуулуктун жардамы менен ишке ашырабыз. Бир канча убакыт өткөндөн кийин бул биздин тыйындардын могу бетиндеги сүрөттөрү желип, жалтыраган абалга келет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул мына кичинекей чоң брелок болду десем жаңылышпайм. Бул брелоктун эми буга дагы кошумча кооздуктар үчүн бизге мына кичинекей кольцолор жардам берет. Бул бир өзгөчө жакындарыңыз үчүн өзүңүздөрдүн колуңуздар менен жасалган сонун бир оригиналдуу белек болот деп ойлойм. Ошонун арасынан мен сиздерге бүгүн мына теңгеден кантип шакек же обручальный кольцону кантип жасашны мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул кадимки казактын 5 теңгеси же 50 теңгеси же 20 теңгесин алсак болот. 20 теңгесин алганымдын себеби бул кыздардын размери болот, 17 размер. Ошону бул бизге көптөгөн нерселерди эле талап кылбайт. Бул өз негизи кашыктын жардамы менен ишке ашырабыз. Буну кашыктын жардамы менен аябай сабырдуулук менен уруп отуруп, бул шакектин формасын чыгарсак болот. Шакектин формасы мондай болуп чыккандан кийин ортосуну биз сверлоонун жардамы менен алып, андан кийинки процесстерди өгөөнүн жардамы менен өгөлөп, ашыкчасын алып салабыз. Biz andan kийинки процессте буну биз жалтыратуу үчүн бизге паста койдун жардамы керек. Паста койду биз алабыз, кадимки эле мондой материалга сүртөбүз. Сүрткөндөн кийин шакекти алып туруп үстүнөн сүргүлөйбүз. Бош вакытыңыздарды текке кетирбей, ушундай бир жөнөкөй жумуштар менен алек болуп, жакындарыңызга оригиналдуу белектерди тартуулап, кубандырып жүрө бериңиздер.